Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Кайрадан сиздер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Байкаганыңыздардай, мен дайыма бүгүнкү күндө ушундай башаламан болуп турган жагдайда ошол коомубуздун арасында өзүнүн жүйөлүү айтчу сөзү бар. Кызыктуу деген өзүнүн жасаган жумушунда тажрыйбасы мол көрүнүктүү адамдарды чакырып, алардын жөн эле суроо жооп эмес, жан дүйнөсүн, адамдык нарк насилин баарлашуу аркылуу сиздерге ачып бергенге аракет кылам. Бүгүн дагы кезектеги коногум менимче сиздерге абдан кызыктуу болот. Сиздер күткөн адам деп ойлойм. Ал киши акын, тележурналист, биринчи кезекте аял Сонбү Кадырова эжебиз. Саламатсызбы? Жакшысың. Аябай кар жаап атат. Кар жаап атат эшикте, жакшы. Кыйналбай келдиңизби? Жок, кардын жааганы жакшылык да. Акындар үчүн бул аябай жакшы деп романтика болуш керек, бал балактагансын аябай. Карды негизи бир жомоктон бир окуп калдым эле. Япон элдеринде байыркы ошо кардын жааганы, нурдун жааганы деп билет экен да. Япондар. Анан ошону сугандай эле кар жааганда негедир мен жакшылыкка жорuyum дайыма. Анткени бул өзүнчө бир адамдарга жакшылык каалаган сыяктуу, бир тазалыкка чакырган сыяктуу да. Сиз акын катары карайсыз го? Ошондой болуш керек. Негизи чыгармачыл адамдар, жан дүйнөсү чыгармачыл адамдар тегерегиндеги бардык нерсеге, ошонун ичинде эң жаман нерсеге дагы бир философиялык көз менен, көз караш менен карайт окшойт да. Сиз жанагы япондор бир жакшылык жаагандай, ырыскы жаагандай карайт экен десеңиз, мен ойлоп атам. Мен болсо карды аялдын жан дүйнөсүнө элестетем да, бал балактап жааган кардычы. Назик, таза, аппак, жумшак, ошол эле мезгилде муздак. Муздак эрип кетет. Бирок бат эрип кетет. Анан сиз менен бүгүн мен акыркы убакта коомубузда абдан билинбей атып чоң көйгөйгө айланган бир тема жөнүндө сүйлөшкүм келип атат, Сонун эже. Бул бизде бир жакшы сөз бар. Бул жакшы деле сөз эмес, бирок бул айтылып жүрөт да. Эркек бузулса, бул үй бүлө бузулат дейт. Ал эми аял бузулса, коом бузулат дейт да. Аны сиз деле байкап атат болушуңуз керек. Тележурналист, өзүңүз журналист болсоңуз, менимче сөзсүз байкайсыз. Коомубузда акыркы күндөрү аялдар жөнүндө абдан көп негативдер айтыла баштады. Анын ичинде абдан уятсыз дагы сөздөр бар. Бул эмне себептен? Бул аялдар өздөрү күнөөлүүбү же биз коом ушунчалык деңгээлибиз төмөн түшүп кетти? Мунун тамыры тереңинде жатат да. Биздин өзү кыргыз элинде аял киши абдан аруу, таза, тазалыкка чакырып турган, үйдөгү бир жылуулукту сактап турган аял дегенде бир таза нерсени элестеткен, мээримди элестеткен ушундай элбиз да башынан эле. Бирок ошол нерсе кайсы мезгилде бузулду деп ойлонуп отуруп мен ой жүгүртөм да. Ошол нерсе бизге жанагы Советтер Союзундагы башталышындагы башка улуттардын, кыскасы кыргыздарга коошпогон, менталитетине туура келбеген жүрүш турушту бизге таңуулагандан жүрүп отуруп биз өзүбүздүн нугубузду, өзүбүздүн нукуралыгыбызды жоготкон деңгээлге жетип келдик. Байкап көрсөң, баягы Курман Жандатка киносунда баягы аялдын чачын кыркканда ушундай аябай трагедия кабыл алат эмеспи? Күйөөсү да ошонтор эмес кабыл алат. Аял болсо ыйлайт, чачын кыркып койгон, чачын ачкычты ийилип алган жеринен. Бул чач деген
Байыртан кыргыздын аялында ырыскы кут деп ошол чачты сактап келгенбиз да. Анан келгенде эле чач кыркуу ушул бир билимдүү адам мындай болуш керек деген бир нерсени көрсөтүү менен ошол аял киши тартынбай өзүнүн оюн коомдун астында айтуу керек. Аял эркек тең укуктуу деген бир биздин жан дүйнөбүзгө туура келбеген нерселерди киргизип жүрүп отуруп башында аны эл кабыл албай, мына өзүң билесиң, баягы Уркуя Салиеваны туура эмес кабыл алышкан. Аял киши кантип ушинтип башкарма болсун, аял киши кантип неме болсун. Анан мисалы үчүн Сузак районунун Ырыс деген айылында дагы бир трактор айдаган аялды өрттөп жиберген деген ушундай бир нерселер болгон да. Аял кишилер үйдө отуруш керек деген башынан. Анан муну үйдө отуруу керек деген нерсени баягы көчөгө чыгып кетүү менен алмаштырып, үйдө эмнеге биз отура беришибиз керек, эркектер эле эмнеге көчөдө жүрө бериш керек деп азыр ошого ынанбаган, ошону кабыл албаган аялдардын коомдору да бар. Үйдө эле отура бербеш керек, бирок үйгө көбүрөөк көңүл бөлүп, мисалы үчүн үйдө көбүрөөк боло турган жумуштарды иштеш керек дейм да, менин оюмда. Анан айлап аялдын жан дүйнөсүнө жакыныраак, аялдын жан дүйнөсүнө жакыныраак, бала тарбиялоо, мисалы үчүн мугалим болуп иштесе, саатына карап иштейт да, үйүнө көбүрөөк келет да, балдарына көбүрөөк көңүл бөлөт. Же болбосо ушундай бир аялга тиешелүү жумуштарды иштеш керек. Анан айлап, жылдап, башка жактарга командировкага кете турган жерлерде аял кишинин орду ал жерде эмес деп ойлойм. Анткени баягы бала эненин көкүрөгүндө өсүш керек. Бала деген бала менен эненин жаны бирге деп ойлойм да. Мен ушу качан боору жерден көтөрүлүп өзүнчө бир адам болгонго чейин бала барыбыр энесине тегеренип турат. Энесин издеп турат. Бала эле эмес, үйдөгү атасынан баштап үйдө улуу кичүүнүн баары энени издейт келгенде. Атаң деле келгенде апаң барбы деп сурайт да, туурабы? Ошол үйдө жетимсиретпеш үчүн, муздатпаш үчүн, очогун муздатып, анын үйдүн конун учурбаш үчүн аял киши үйдү айланчыктап, үйдөн чыкпай, ишин иштеп келип, бирок үйгө келип өзүнүн очогунда, балдарынын жанында көбүрөөк болгонго аракет кылыш керек да. Биз ошондой нерсени унутуп баратабыз. Анан эркектерди көбүрөөк баягы коомдук түйшүктөн алып салып эле, ошонун баардыгын эркектин деле, аялдын деле жумушун баарын өзүбүзгө алып алдык да. Мунун колунан келбейт, бул анда сүйлөшө албайт. Ал менин ишим деген сыяктуу нерсени биз өзүбүзгө милдет кылып алып алдык да, эркектин жумушунда. Аял кишилер. Ошону менен баягы эркек киши жүрүп отуруп, баягы өзүнүн ата болуу вазифасынан чекеде калып, балдарына да баркы жок, үйүнө баркы жок. Мына ошол менен эле келип, коомдо баркы жок болуп, коомдо биздин эркектердин кайраты жок болуп атканы, ошол аял киши ошо эркектердин өзүнүн ордун тагып бербей атканы. Мисалы үчүн биздин апаларыбыз, мен апамды элестетем, бир гана ушуну элестетем, атаң отурган жерге отурба, атаң кийимин жогору, атаң кийимин кийбе, атаң бут кийимин кийбе, ушинтип эле турчу. Ушул сөздү көп айтчу. Анан ошон үчүн мен атамды эмнегедир ыйык адам катары, бир башкача бир адам катары сезип, ошол адамдын ордуна отуруп койсом да бир башкача бир жаман нерсе болуп кетет турган сыяктуу. Анан эң негизгиси кечки тамакты ичип атканда дагы атаң келсин деп турчу да. Атаңдан мурда тамакка кол салба деген сыяктуу. Биздин ошолор билинбегени менен ошол улуттун өзөгүн кармап турган улуу нерселерибиз биздики ошол. Бул эч кайсы жерде закондо жазылган эмес. Эч кайсы жерде бирөө талап кылып ошону эмнеге муну мындай кылып атасың деп алып барып камабайт. Бирок
аны жасабай коюу кыргыздын нарк населинде жок нерсе. Бул кыргыздын баласы эмес экен деген сөзгө каламбы дегендейби. Бизде деген билип билбей эле ошону жасай беребиз да өзүбүз. Биз ошону атайын өзүбүзгө программа кылып албайлы. Ал нерсе биздин каныбызда бар нерсе. Биз ошону жасашыбыз керек, ошондой кылышыбыз керек. Эркекти биринчи орунга койгондо ошондо мамлекет өзүнүн калыбына келет деп ойлойм. Мамлекетте мисалы үчүн качан эркектерди кайратына келтиргенде, эркектердин өзүнүн ордун аялдар таап бергенде, биз жанагындай тартипсиз балдардан, ошолордун азабын аялдар өздөрү эле тартып атат. Мисалы үчүн, туурабы? Баягы балдарды карабай оокат кылам деп баласы тарбиясыз калганы менен иши жок. Мен дүйнө таап атам. Мен ошону баалаш керек да. Мен мынандай акчаларды таап келип атсам, күйөөм да түшүнбөйт, балам да түшүнбөйт. Баардыгы жаман көрөт мени деп өзүндө эмне күнөө бар экенин билбеген аялдар бар да. Мен таап бүт баардыгын таап берип атсам дагы мага ыраазы болушпайт дегенчи. Ал күнүмдүк курсак тойгозуу деген ал башка нерсе. Башка нерсе. Ал эми адамдык мамиле, мээрим, эненин мээрими, эненин өзүнүн жыты ошол үйдө дайыма сезилип турса, анан ошондо бала өзүнөн өзү тартиптүү болот. Баланы кечке тарбиялай бериштин кереги жок. Жөн гана жанында болуш керек анын. Мээрим керек деп аткансыз. Балага мээрим керек ошо. Бул ойлорду бул боюнча мисалы үчүн аял затынын мындай өзгөрүп баратканын ар ким ар кандай түшүндүрүп жүрөт да. Могул жанагы 90-жылдары абдан жанагы катаал мезгил болду го. Даяр нерседен ажырап калганда элдер өздөрүнө акча иштегиш үчүн бир топко чейин мындай маңыроо абалда туруп калды да, эмне кыларыбызды билбей. Ошондо аялдар батыраак өзүнө келип, биринчи кезекте эне катары инстинкти ойгондо окшойт да. Анан колуна жана чоң чаар сумканы алып, анан базарлап кеткен көп болду да. Эркек киши андай кыла алган жок. Ошонун немесинен, кесепетинен анан жүрүп отуруп, сиз айткандай мындай аялда өзүнүн бир туура эмес, мындай өзүнө өзү ишенүүчүлүк, өктөмдүк пайда болду окшойт да. Анан азыркы абалга келдик окшойт деген да ойлор айтылып жүрөт да. Мен жакында бир жакшы окуяны окудум да. Ал мындай экен. Бир аял да балдары дайым акча сурайт экен да. Анан ал аял атаңардын шкафта илинип турган костюмун чөнтөгүнөн алып акчаны деп айтчу экен. Дайыма. Балдары апасы айткандай кылып, ошол шкафта илинип турган атасынын чөнтөгүнөн акча алчу экен. Көрсө атасынын өтүп кеткенине көп жыл болуптур. Ал үйдүн кожоюнун өтүп кеткенине. Бирок аял балдары атасынын бар экенин унутпаш үчүн ошол алган акчаны атасы берип аткандай туюмда калыш үчүн өзү атайын ошол күйөөсүнүн костюмуна көз өткөн күйөөсүнүн костюмуна акча салып койчу экен. Бул абдан мындай энелик мээрим менен, аялдык туюм менен жасалган бир кадам деп ойлойм да. Менимче бул аял затынын турчулугу, улуулугу. Бирок бизде акыркы убакта эркектерди уруп кетти, зордуктап кетти деген дагы немелер чыгат. Эркектерди сабаган аялдар чыгат. Анан жакында сиз деле окудуңуз болуш керек. Орто Азияда Кыргызстан эң мындай жеңил ойлуу аялдардын көптүгү боюнча биринчи орунга чыкты деп, жана проституция, сойкулук боюнча деп. Мунун баардыгы бизде мындай адам окуу, мен ушуну мына азыр башым изем кабыл алынып атпайбы? Ошол бизде улуу адамдар да аралашып атат, баардыгы ошолордун сөзүн карап турганда, бул адам укугу деген нерсе биздин элди бузду деп бир улуу ата айтты да. Мен ошол жерде. Анан ошону угуп калдым мен, ушу кандай эмне себептен ал бузат депчи. Бул нерсени адам
мисалы үчүн адам укугу деп эле баардык нерсеге укуктуусуң деп коет экен да, чеги жок элечи. Анан менин укугум бар, атам менен соттошконго деле, энем менен соттошконго деле мага эч ким тийбеш керек, мен өзүм билем деген эң баштык нерсени алып келген ошол адам укугунда. Адам укугунун ордуна кыргыздын нарк населин киргизишибиз керек деп атат да. Кыргыздын нарк населинде деле адамды таптакыр басмырлаган жерлери жок. Мисалы үчүн биздин Орто Азиядагы элдерден эң демократичный эл кыргыз эли. Мисалы үчүн аялдары илгертен Манастын убагынан эле жоого кошо чыккан. Ооба. Аны бетин паранжы тартып үйгө отургузуп койгон эмес. Эркек менен аял чогуу отуруп эле чай ичкен. Байыртан эле ушундай. Эркек өзүнчө, аял өзүнчө отуруп алып чай ичкен эмес. Ооба, туура. Анан биз өзүбүздүн салт санаабызды кармаганда деле аял менен эркектин тең укуктуулугу кетип калбайт. Ал деген өзүнүн гана ордуна келет. Анан андан өтүп кеткенде перебарщик этилип кетет экен. Биз ошол адам укугу деп анан эми жанагы музейге чейин аялдарыбызды жалаңачтап чыгарганга чейин барганыбыздын өзү бул деген мындай нерсе, мен ойлойм бир мусулман өлкөлөрүндө ушул өзүн адам катары сезген өлкөлөрүндө андай нерсе болбосо керек деп ойлойм. Мисалы үчүн мына кошуна Өзбекстанда болуп көрсүнчү ошол. Же Тажикстанда ошол элестетүү да кыйын. Ошол болобу? Андай нерсени, болгон нерсени ташбаранга алып өлтүрүп салмак ошонучу. Биз сүйлөп эле калып калдык. Анан ошол нерсени жасап алып дагы уялбай кайра жок, ошол баш мыйзам өзгөрбөсүн деп дагы ошого чуркап жүргөн аял кишилерге мен өздөрүнө таң калам да. Эмнеге ушул адамдык насил бир кыргыздын баласы эмеспи деп кээде чочуп кетем да менчи. Кыргыз чыныгы канында кыргыздын каны ойноп турган адам эч качан андай уятсыздыкка, андай бир немеге барбайт да. Мисалы үчүн эч качан менин эркекке колум көтөрүлмөк түгүл, даже мындай катуураак сөз айтканга мен өзүмдү ыра көрө албайм. Анткени ал эркек кантсе дагы сага караганда улуу дейт да. Сага эркек аялдын пири деген сөз мен өтө катуу. Кыргыздарда болуш керек бул алтын баштуу аялдан бака баштуу эркек. Анан эркекке эч качан тил тийгизбеш керек. Тил тийгизген түгүл азыр чокудан ары коюп эле сен адамды ушинтип атпайбы. Анан жана маршруткада да тепкилеп атат да эменичи, айдоочуну. Ошол аялга мен карап туруп таң калдым да. Эми ошончолукка барбай эле башка деле маршруткага түшүп кетип калса болот да, айдабай аятса болуптур. Эми башка маршрутка деген көп го, азыр деген көп да. Албыттанган аялдар көп. Эми ал мындай да, ал ошол ал жерден эле ал ачууланган жок. Ал үйүнөн ошондой болуп чыкты балким. Ал ошол, мен ойлойм да, ошол эненин балдары кандай болуп тарбияланып атат. Анан ал карыганда, мисалы үчүн бизде азыр айтат да, энесин таштап кетип калыптыр, энесин бакпай коюптур деп балдардан көрөбүз да. А бирок эне ошол бала чоңойгонго чейин кандай тарбия берди? Балким ошого жеткиргендир. Туура. Эмнеге биз ошол эки жакты тегиз карабайбыз? Туура. Баласы бакпай кетиптир, баланча кайсы бала экен, мына энесин таштап коюптур. А балким ал эне дайыма баласын үйгө таштап коюп, ачка таштап коюп, ичип көчөдө жүргөндүр. Мүмкүн. Ошондой аялдарды көрүп жүрөм да мен. Мен Кыргызстанды мына ушул эле мына жетишпестиктен да бул эми жетишип кеткенде ушул кичине тыйын табайын деп Кыргызстандын барбаган жерин калган эмес мага. Ушул барбаган, анткени кандай кулуу эле бар болгон жерге эле барып эле концерт коюп, ошол жерден тапкан 5-10 тыйыны менен ошону менен жашап келген күндөр да болду да. Анан кийин концерт уюштуруу дегенди мастери болуп калат экенсиң ошентип жүрүпчү. Концерт уюштуруп, анан ошол эле мезгилде кайсыл айылда кандай кулуп бар, азыр кайсыл жери менчикке сатылып кеткен, кайсыл ошонун баардыгын билем. Анткени мен турмуштук зарылчылыктан Кыргызстанды бир кыдырып чыкканмын. Ошол эле учурда жүр, мен үйүмө жат десем, ошол мисалы үчүн тааныбаган айылга барып калсаң, ким жүр десе барып жатасың да. Бирок ошол жердеги үйдө таң аткыча ошол үйдүн турмушу менен аралашасың. Ошондо байкайсың да.
республикада кандай үйлөр бар, кандай адамдар бар. Балдарын таптакыр карабай, балдар менен иши жок, арактан башканы билбеген үй бүлөлөр көп болду биздечи. Мына ушул 30 жылдын ичинде балдарын эми чет мамлекетке жанагындай миграцияга кетпеген күндө бул жакта калгандары деле балдарын жакшы тарбиялаган жок. Анткени бизди бир кезде 2000 жылга чейин дейин ушундай арак суудай каптап турду Кыргызстанды. Ооба. Арак керек болсо спиртке суу аралаштырбай ичкен аялдарды көрүп таң калып жүрдүм менчи. Ушунчалыкка жетип, ушунчалык өзүнүн дайынын жоготконго чейин аракты ушунчалык суудай каптады. Мен ушул жол менен кете берсек кандай болобуз деп эсиме алып, ошолорду карап таң калып жүргөн учурларым болду. Анан алар менен кошо туруп ичпесең, сен аларды тоотпогон сыяктуу болуп, сени менен урушуп, жаман көрүп, үйүнөн айдап чыккандар да болду. Ушундай да эми. Кыскасы биз мындай караганда башы жок бакмак деп коет да, ушундай эле болдук. Мындай кыскасы таптакыр бизди кароосуз, идеологиясыз калдык. Анан бизде кайсы бир 2004-2005 жылга чейин даже бизде ушу чындыгында идеология жок эле жашадык. Мындай ошол жерде ким каалагандай. Ооба. Идеологиянын орду бош турду. Анан бош турган жерге эмне болот? Кирет. Киргенде кайсыл чет мамлекеттин идеологиясы, диндердин идеологиясы, бир эле диндин эмес, диндердин. Биздин Кыргызстандын өзүндө 2000ден ашык дин бар экен. Агымдар. Диний агымдар. Эми ошол диний агымдар кирди, баардык анан баягы кичинекей убирүүчү элибизди бөлүп кетти. Анан эми азыр алың эр болсоң ошолорду бириктирип көр эми. Биздин мындай болду да, жанагы сөздү көп айтам да, мен ушу башкара албаган эл бузат, бастыра албаган жол бузат дегенчи. Элге жол таап бербей, элди жөн эле таштап койгондуктан эл өз каалаганын кылып, жана адам укугун пайдалануу менен эң баш, эң чокуу эл болуп калдык. Өзүбүз билебиз, өзүбүз чечебиз. Сенин ишиң эмне? Баардык эле бирдемесиң, сенин ишиң эмне? Сен эмнени билесиң? Билимдүүбү, билимсизби ал? Мен канчалык деңгээлде окудум, бул канчалык деңгээлде окуду, аны карабайт. Өзү кыйын да, сүйлөп аткан эле адамдын баары кыйын. Ушундай болуп калбадыкпы? Бизде деген мындай баш көз боло турган же улууларыбыз калбаптыр. Улууларды айтайын десең, улуулар сакалы ылдый, шилекей куюлуп, жаштар менен ичип жүргөндөрүн көрөсүң. Өзүнүн балдарындай балдар менен ичип отурса, ал балдардын астында анын сыйы калабы? Урматы калабы? Анан ошон менен эми карап отуруп, кыскасы эмне кыларды, кайсыл жеринен мындай да, азыр үйгө бир үй сыяктуу болсо Кыргызстаныбыз, кирсең үй чачылып жатат да, кайсыл жеринен баштап жыйнай башташыңды билбейсиң. Ушундай акыбалда калдык азыр. Сиз айтсаңыз, мен ойлоп атам да, кылымдар бою бир бурчу жок, бир бөлмөлүү боз үйдүн ичинде очор бачар ата-эне, бала, небере, чөбөрө болуп жашап келген кыргыз уят сыйтынын баарын ошол жерге жашырып, эч кимге эч нерсе көрсөтпөй жашаганды билген кыргыз бүгүн болгон нерсесинин баарын, болгондо да жаман нерсесинин баарын сыртка чыгарып, өзүбүздүн арабызда эмес, дүйнөгө чыгарып ушундай жеткенибиз жаман болду. Мен бир ушул көрсөтүүмдүн эле ичинде бир кишиге суроо бердим эле да, маданият кызматкери, ал дагы маданият кызматкерлери негизи коомду эгерде биз жанагы быштак сыяктуу карасак, сиз Кыргызстанды бир үйгө салыштырып атпайсызбы? Эгер коомду биз быштак сыяктуу карасак, быштак негизи өзү быдырап турат, мындай кургак болот да. Бирок ага мындай каймак кошсоң, анан даамына чыгып, анан сонун болуп калат да. Мен ошо ойлоп аткам да, коом эгерде быштак болсо,
ал баштакка даам берип турчу, бириктирип турчу, бириндеп турган нерсени бул маданият ооба депчи. Сиз маданият кызматкери катары сиз кандайдыр бир деңгээлде өзүңүздү күнөөлүү деп эсептейсизби? Коомдун ушундай абалга жеткенине. Себеби маданият кызматкерлери бул эстетиканын, нраванын, рухтун, духтун солдаттары сыяктуу, жоокерлери сыяктуу карап туруш керек болчу да, коргоп туруш керек чек арасын. туура. Мен албетте өзүмдү абдан күнөөлүү сезем. Мен кээде ойлойм, эмнеге ушундай заманда, ушул доордо мен жаралып калдым. Бул коомдо менин вазифам кайсыл? Адам жөн эле жарала бербейт. Жөн эле мындай жаралып эле кайра өлүп эле кайра жаралып ушинте бербейт да. Менин тамагыма бирдеме кирип кетти. Менин келгендеги вазифам кайсыл? Эмне кылышым керек мен? Кайсыл жеринен эмне кылып мен ушу коомго пайда келтирсем экен деп ойлонуп келатам да. Анан кээде алсырайсың. Анткени мына маданият кызматкерлери дагы улуу муундагылары шалдай эле отуруп калды. Анткени улуу муундагы маданият кызматкерлерге тапшырма берилип, план программа берилип, гонорар берилип, анан бул теманы жазып бер, бул теманы жазып бергиле, могу идеологиябыз бул, ушундай кылгыла деп жетелеп жаман үйрөтүп койгон да. Көрсөтмө берип. Анан андай нерсе жок болуп эле, булар эмнени жазаарын билбей эле отуруп калды. Ал эми кийинки муун болсо өз билгенин жаза баштады. Өз билгенин чыгармаларын чыгара башташты. Анткени алар андай коомдон өткөн эмес. Аларды эч ким тескеген эмес. Анан өз билгендерин жазып, анан алар жаза баштаса берки баягы теске салынып көнүп калгандар таң калып, апай, ушундай да чыгарма болобу? Бул эмне деген чыгарма? Деп сын көз менен караганга чейин бир топ убакыт өтүп кетпедиби? Андай кылбай, ошол ойлойм да, биздин улуу муундар деле бар да азыр. Мына 70-80ге чыккандарчы. Ошолор деле, кой. Жок дегенде маданиятыбызды кармап туралы. Жоопкерчилик алыш керек болчу. Мондай кылалы деп, мисалы үчүн Акаев болобу, андан кийинки Бакиев болобу, болбой алка жакадан алып, мондай кылабыз биз, ушундай кылбасак болбойт. Коом болбой баратат. Биз мынандай кылалы, улуу муун менен кичи муунду жалгаштыралы. Улуу муундун каалаганы бул, ал эми кичи муундуку бул. Бирок ошол экөөнү бир пикирге келтирели. Биз аларга навстреча баралы, мындай алар бизге келсин. Ошондо орто жолдон бир жакшы маданиятты ойлоп табалы деген нерсе болбой эле. Тигилер жалдыраган бойдон отуруп калды улуулары. Ал эми баягы шылуундар пайда боло баштады. Маданияттын ичинде дагы шылуундар пайда боло баштады. Мисалы үчүн эч качан өзүнүн мисалы үчүн долбоорун, өзүнүн ойлоп тапкан оюн эл үчүн иштесин деп, мисалы үчүн мен Акаевка кирип калсам же болбосо Бакиевке, эми мамлекеттик башчыга деле кириш оңой эмес. Ага деле жол таап, мындай аракет кылып киргенден кийин ошого бир элге иштей турган долбоор сунуш кылбай кирип алып, өзүнө пайда издеп, өзүнө ылайык боло турган нерсени сунуш кылып, ошону иштетип, ушинтип жашап калышпадыбы? Анан баягы Бакиев алмашкандан кийин Бакиевдин бир кеңешчиси болуп калды, бир жазуучу агабызчы. Бексултан Жакеев эмеспи? Жок, башка эми, атын айтпай эле коеюн. Ал сүйлөшүп отуруп айттым да, ушу сиз
ушу Бакиевке айтсаңыз болот эле. Сизден үмүт кылдым эле, бирок сиз дагы айта албай атасыз. Кеңешчиси катары. Ооба, кеңешчиси катары айтып, ушундай бир неме кылсаңыз болот эле. Десем, ошондо билесиңби, Бакиев менен бир маданият кызматкерлери жолугушуу болбоду беле. Чоң залдачы. Ошондо дагы ар ким өзүнүн кызыкчылыгын айтып, ошол жерде бирөө чыгып айтты, мен баланча жылдан бери заслуженный ала албай жүрөм деди. Бирөө мындай бир пикирге келип, бир чоң бир идеологияны сунуш кылып, ушуну бизге ишке ашырып бериңиз деген мындай адам жок экен да бизде. Бизде баардыгы эле өз көмөчүнө гүл тартат экен. Жеткенде эле же бир кызмат сурайт экен, анан айтты, эсим огду буларга деди. Ушинтип, мисалы үчүн жазуучулар келет деди да, кирет элем деп. Анан мен ойлойм дейт да, эми ушул кишиден кичине үмүт кылайынчы, ушул бир жакшы нерсени айтат болуш керек деп алып кирем дейт. Киргенде китебимди чыгарып албай атат элем. Анан мындай кылып атат элем, акча керек эле деп сурайт дейт. Анан эми чоң эле бир жазуучу келди дейт, эми ошодон үмүт кылдым дейт да, ошол бир жакшы нерсени айтат го деп. Эми үмүт кылып ошону киргизсем, ал балам жумушсуз жүрөт деп айтат дейт. Биздин маданият кызматкерлеринин акыбалы ушул. Эң үмүт кылган адамдарыбыздын акыбалы ушул. Кечеги жок дегенде кан күйүп, кыл чайнашкан убактарда, кечегидей октябрдагы эл ары чайпалып, азыр деле ушу чайпалып турабыз, туурабы? Ошондой мезгилде чыгып, ай андай эмес, мындай деген бир жоон топ жазуучуну мен керек болсо бардыгына телефон чалып, келиңиздер, чогулалы, бир пикир айталы, моундай кылалы, тигиндей кылалы. Эч кимиси келбейт дагы, айтпайт дагы. Анан бирден экиден мисалы үчүн телефон чалып, агай, баланча жерге келип калыңыз, чайыңызды даярдап койдум, тыйыныңыз даяр, келип баланча жерге сүйлөңүз десе сүйлөйт. Өзү бир чыгып, ай, тыйынын ардында кереги жок, башкага эс алгылачы, моундай кылалычы, кандай ошого акылыңар жетпейт, моуну моундай кылалы, тигиндей кылалы десе, жок, сиз туура эмес айтып атасыз деп эч ким айтпайт аны. Бир жазуучу же болбосо бир эмгеги сиңген адам чыгып айтса, ошонун сөзүн угат да. Бирок ошол айта турган адам жок бизде. Адам жок дейсизби? Анан жок, биз эме кылбай эле койсун, намыстанбай эле койсун. Биз ошол намыстанса чыгып айтсынчы. Мен ошол чакырат элем, ошол идеологиянын башында турган жазуучуларды мындай колго кармай турган, келиңизчи бир сөзүңүздү. Анан айтат, биз сөзүбүздү айтсак эле уга коебу деп чугат. Чогулуп алып, жок дегенде бир 10-20 чогулуп алып айтса болот да. Жок, андан көрөк барып алып, ал баланча жерге мындай кино тартат элем, же моундай китеп жазат элем, акча керек. Анан кийин тиги өлкө башында турган жетекчилер да ойлойт да, буларга акчадан башканын кереги жок экен, өздөрүнүн оокатын кыла берсин депчи. Акча сурагандан мурда моундай иш кылалы деген бир долбоор сунуш кылыш керек да. Туура. Моундай долбоор менен иштейли, идеологияны кармайлы, балдарыбызды моундай кылалы, жаштар келсин, жаштар менен жолугушууну өткөрөлү. Азыр жаштар улууларды тааныбай калды. Бул ким экенин тааныбайт чыксаң, кайсы жазуучу, кайсынысы манасчы, кайсынысы ырчы аралашып бардыгы, эч ким аны менен иши жок. Ал эми мына Элмирбек кайтыш болгондо бирөө чыгып айтты го, бул какой чубак, өлүп калса эле ызчуу болуп атышат депчи. Эми балдарыбыз ошончолук деңгээлге жетти деп эмне кылабыз эми? Ооба. Сонун эже, сиз көп жылдан бери улуттук телекомпанияда иштедиңиз, азыр деле иштеп атасызбы? Азыр деле иштеп атасыз. Мен улуттук деп айтып атам, бирок азыр көбүндө коомдук. Негизи коомдун, ар бир улуттун өзөгүн сактап, аны жайылтып турган бул мамлекеттик улуттук телекомпаниялар да. Биздин абалыбызда болсо бул КТР деп коебуз, Кыргыз телерадио компаниясы. Бирок биз аны болбой эле бир коомдук дейбиз, бир кайра улуттук дейбиз, кайра коомдук деп. Бул жерде бардык коомдун бардык өкүлдөрүнө эшик ачык болуш керек деп мен ойлойм да. Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын биринден бир негизги вазифасы бул кыргыз элинин руханий дүйнөсүн
сактап турчу жана атайын түрдө жайылтып турчу өзөк, булак болуп туруш керек. Бул эч качан коомдук болбош керек. Коомдукка мына бизге окшогон телекомпания, мына 5-канал дейбизби, ЛТРб, бир аз чаканыраак, мобилдүү коомдун бардык катмарынын көйгөйүн айтып турган. А бирок улуттук телекомпания улут үчүн нарк населени сактап турган, улуттук байлыгын. Себеби КТРди билесиз да, бунда материалдык база дагы бар, техникалык базада мүмкүнчүлүгү бар. Анан эң чоң дагы бир көйгөй болуп аткан коомдук журналистиканын. Азыр ушакчы журналисттер көбөйүп кетти деп айтып атабыз. Анан журналистиканын мектеби, классикалык журналистиканын мектеби ушул КТР болуш керек болчу да. Сиздин оюңузча ушул вазифаны КТР азыраак аткарып атабы? Бул улуттук идеологияны бирден бир кармап турган жер болуш керек эле да. Идеология ошол жерден жүрүш керек эле. Идеологиянын очогу кайнап турган жери ошол жер болуш керек эле. Бирок бизде азыр ал жакта мындай болуп кетти да, майдаланып кетти. Тескерисинче интриганын очогу болуп калды окшойт менимче. Анан мисалы үчүн мен ал жерде иштейинби иштебейинби кеп менде эмес. Кеп ошол жердеги мындай да атмосферада кирсең, чыгармачылык бир дем, чыгармачылык атмосфера, аура жок да. Анан мен эмнени байкадым? Мен мисалы үчүн дубляж, мына котормодо иштеп жүргөн бир агабыз бар болчу. Көп ушунчалык которгон буюмдары көп да эми. Анын деген мындай документальный фильм, башкаларды, ушундай нерселердин баардыгын которуп, ошого башын сайып, ошол жерде иштеп, анан кетти. А эми азыр ошонун котормолорун бербей, орусча бирдемелерди берип калат да. Анан мен мындай караштырып көрсөм, ал мындай экен. Ал КТРдин ичинде чыгармачылык биринчи орунда эмес экен, адам биринчи орунда экен. Мисалы үчүн, менин жасап кеткен жакшы программам эгер жакшы болуп турса дагы, ошону мен жасаганым үчүн ал чыкпайт экен. Ушундай бир мындай адамгерчиликтин деңгээлинде кара албай турган, даже келише албай турган. Анан ушунчалык мындай кыжырды келтирген бир нерсе да эми ушуну элестетсең, сен бир жакшы нерсени жасап кеттиң дейли. Эми сен кандай адамсың? Башка чыгармачылык башка болуш керек да. Сенин адамгерчилигиңе, сенин башкаңа карабай туруп, сенин жасаган буюмуң ошол жерде өзүнүн татыктуу ордун таап, ошол жерде сакталып туруш керек. Андай эмес экен да. Ошол Келесоонун жасаганы кандай болгон күндө да өчүш керек, жок болуш керек. Аты жок болуш керек. Атын өчүрүп, ал жөнүндө таптакыр айтпаш керек. Керек болсо аны менен сүйлөшпөш керек. Сүйлөшсөң балеге калдың, аны менен, ай, баланча тиги менен сүйлөшөт экен. А экөөнүн сөзү бир экен. Ай, аны менен сүйлөштүңбү, бүттү, ал сен адам эмессиң, акырын жүрүп сени да жумуштан айдайт. Ошентип жүрүп, ал жерде ким менен ким сүйлөшөт, ким менен ким кандай мамиледе, ким менен ким кайсы жерде чай ичип атат. Ушул нерсени гана аңдып, өздөрүнүн фантазиясы, эмесинин бардыгы ошол нерседе турат да, ошол жердеги. Анан мен ушуга таң калып, карап эле ушу таң кала берем да, ушу кандай ошончолукка барат. Ошол жерде мисалы үчүн ал жеке өзүнүн менчиги эмес да ал. Ал ошол жерде ошол элдин байлыгын, ошол жерге эл ишенип берген байлыкты элге кайра жеткирүүгө гана отурган ортомчу экенин өзүнүн сезбей эле ошол жерди энчилеп, менчиктеп, болду ушул меники, мен эме кылдым, ушул бул жер. Анан кийин бир жагынан дагы ушул баардык нерсени өзү менчиктеп алат экен. Бул меники, буга тийбе, мындай кылба, ушундай деп, мисалы үчүн бири-бирине ушундай неме кылуу деген ал жерде андай эмес. Ушундай Бул абдан өкүнүчтүү. Абдан өкүнүчтүү. Бирок биз азыр абдан көп нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Аял заты жөнүндө дагы, маданият жөнүндө дагы, анын ичиндеги ар бирибиздин ордубуз. Менимче караңгы түндүн артында жарык күн бар дейт. Жакшы үмүт тилек кылалык. Биз акырындап
жакшы жолго түшөбүз деп. Бул биринчи кезекте аял затынан, энелерден, эжелерден, карындаштардан алар ошолордон баалык. Бирок бир эле аларга деп карап отурбастан эркектер дагы эркектей болуп, аял затынын ордун билип, ардактап туруш керек деген бир жакшы ой менен мен ушул көрсөтүүбүздү жыйынтыктагым келип атат. Ошон эже сизге абдан чоң рахмат. Мен да бир нерсени кошумчалап койгум келип атат да, бир 2 мүнөттүк. Уруксат берсең. Дагы айтыңыз. Эми азыр эмне кылышыбыз керек деген нерсени айтып коеюн. Эмне кылышыбыз керек дегенде бул мындай да, жакшы нерсени сүйлөшүбүз керек. Туура. Жакшы нерсени айтышыбыз керек экен. Туура. Анан бизде баардык чыгарма, айрыкча чыгармачыл адамдарга айтарым да, жакшы нерсени жазалычы. Мисалы үчүн кино тартса деле бизде аябай кинолор деле мындай трагедия, анан кийин депрессияга түшүргөн, стресс кылган кинолор экен биздечи. Бизде мындай бир бактылуулукка жеткен бир жомок дүйнөгө чакырган чыгармалар жок экен. Анткени биз өзүбүздүн жан дүйнөбүз, ичибиз ошондой болуп бараптыр да. Биз өлкөнү жакшы жолго салышыбыз үчүн биринчи сүйлөгөн сөзүбүздү оңдошубуз керек экен. Сүйлөгөн сөзүбүздү, жазган чыгармаларыбызды оңдой баштасак эле, ошондон кийин өзүнүн калыбына келет экен да. Мен айрыкча кинолорду көргөндө ошого башка, мисалы үчүн өзбектердин, казактардын киносуну салыштырмалуу биз жаман жагыбызды гана көрсөтө берет экенбиз. Кинолордочу. Ушул нерсени коюп, мисалы үчүн бири-бири менен жакшы мамиледе жашаган кайнене менен келин деле бар да. Эмнеге сөзсүз эле бири-бирин чачтап, бири-бирин жаман көргөн кайнене менен келин жөнүндө тартылат дагы, бири-бирин сыйлаган адамдар жөнүндө тартылбаш керек. Туура. Ошондой нерселерди кылалы дагы, жакшы жолго жакшы сөздөрдү айталы, жакшы чыгармаларды жазалы. Сөз бул биринчи жаралган дейт да бул кааламда. Сөз демек ошол сөздү керек болсо ошо адамды коштоп төрөлгөндөн өлгөнгө чейин коштоп жүргөн бир улуу күч, Кудайдын улуу күчү катары кабыл алчу болсок, демек сөзү оңолгондун иши оңолот. Туура. Деген сөздү айтышыбыз керек да. Сөзүбүз оңолсун. Сизге чоң рахмат. Рахмат сага дагы. Ишиңе ийгилик каалайм. Сизге дагы.